Şokoladды kандай kılıp bereyin dep surady ofitsiant kız. Kara jana ысык bolsun. Anan аны terezenin janındaky üstölgө koyup koyçu, dep жооп берди карыя. Официант кыз Эмма жылмайып кружканы этияттык менен столго койду. Мына шоколадыңыз мырза, сиз каалагандай. Ал кетти. Ал эми карыя унчукпай көчөнү карап отурду. Күн сайын ушундай эле болчу. Бир убак, бир орун, ошол эле ысык шоколад. Бир күнү менеджер Эммага кабагын бүркөп келип, «Бул карыя сага бир жолу чай пул калтырды беле?» деп сурады. «Жок мырза». «Андай болсо, эмнеге аны эң маанилүү кардарды айта элейсиң?» Эмма акырын жылмайып, «Ал өзгөчө адам, ал мага чоң атамды эске салат. Анын жан дүйнөсү таза, аны байкабай коюу мүмкүн эмес». Ошол маалда эшик акырын кычырады. Карыя жай этият кирди. Атүгүл чымындында тынчын алгысы келбегендей. Ал ар дайым өз ордуна отурчу. Эмма жылуу үн менен, «Шоколадыңыз мырза, мурдагыдай эле». «Рахмат, Эмма», деп башы ийкеди ал, гезитин акырын ачып. Эмма дагы сурады. «Дагы бир чыны каалайсызбы?» «Жок, Эмма, жетет», деди ал, жүзүндөгү жылмаюуну гезиттин артына жашырып. Ошол эле кечте менеджер кайра кыжырданып, «Эмнеге убактында ошол карияга коротосуң? Ал жакыр, чай пул да бербейт. Сен бул жерде акча табышың керек». Эмма башын чайкады. «Адамдарды тейлөө менин ишим мырза, айрыкча аны». Менеджер оор үшкүрүп артка кетти. Бирок эртеси күнү карыя келген жок. Бир жума өттү, дагы жок. 2 жума өткөндө Эмма тынчсыздана баштады. Бир күнү таң эрте кафеге бир жаш жигит кирди. «Мен Эмманы издеп жатам», деди ал бийик үн менен. «Ага кат бар». Эмма конвертти этияттык менен ачканда колдору калтырап кетти. Ичинде тааныш кол жазма бар эле. «Эмма, сен мага неберемди эске саласың? Күн сайын мага мен маанилүү экенимди сездирдиң. Азыр мен алыс жактамын, бирок шоколад дүкөнү сатыкка коюлганын укканда, аны сен үчүн сатып алууну чечтим. Документтер ушул конвертте. Дүкөн толук сенин атыңда. Кайтып келгенде көрүшөбүз. Сенин эң жакшы көргөн кардарың Ричард Хоффман». Эмманын деми кысылып, ыраазычылыктан, таң калуудан жана ал эч качан күтпөгөн кереметтен көздөрүнө жаш толду. Эгер Эмма бул белекет чын эле татыктуу деп ойлосоңуз, лайк басып каттала кетиңиз.